Таңдан тарта кичинекей унаа менен сүт алып жаткан Жаңылкан айым бул ишти жаз айларында гана иштетет. Элет жеринде Киреше табуунун жолун ойлогон каарман сүт алып аны иштетип курут май жасайт. Ал бүгүн 150 литрге жакын сүттү чогултту. Жалгыз кишиге неметпейт экен, биркеден алган. Жаңылкан менен бирге эжекеси Тынымхан айым да эмгектенет. Казанга от коюп келген сүттөрдү жылытуу анын милдети. Süt alып иштетип атабыз сиңдим экөөбүз. Күнүгө 150ден ашык сүт келет. Элдер болсо көнүп калган. Апрель менен май деле иштейбиз 2 ай. Андан кийин кетет. Ошого чейин тыйын тыпыр кылабыз. Элдер да көнгөн өзүбүзгө. Алып келип өткөрүп турат машинебиз бар. Аны менен чогултуп келет. Сүт жылгандан соң тартылат. Бөлүнгөн каймактан сары май жасалса, көк сүтү уютулуп сүзмө даярдалат. Былтыр 50-60 литр менен иштегенбиз. Анан азыраак болот, бирок жөн отургучакты пайда бул жакшы эле. Ошого аракеттенип, изденип, ошо айыл жеринде кандай кылсак дагы Киреше тапканга болот деп, анан ушуну неметкенбиз. Анан ошо 2 ай иштейбиз, эми өзүбүзгө жарайт, керегибизге. Сүттү тартып алып, сливкасын алабыз. Мындан эгер сливка алабыз дегендер болуп калса, аны да сатабыз. Анан ал сливканы суу жууруп алып, сары май кылып сыскырабыз. Сары май өткөрөбүз, курут жаябыз, курутубузду өткөрөбүз. Ошо элдин керегине, талабына жарап, ошого суроо талап кандай болуп калса, курутка негизи азыраак болот, анан аны азыраак өндүрөбүз да. Элетте ишкердикке багыт алган эже сиңдилердин кыялдары, алдыга койгон максаттары чоң. Чакан ишти кеңейтип, сүттү кайра иштетүүчү цех ачсакпы дешет. Муну менен таза нукура айылдын даамы башка аймактарга чейин тарайт эле дешет каармандар. Гүлера Туратбекова, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.